Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Президентти акылсыз деп катуу айтты. Кыргызстанды сөгүп жатса чимкириктер жалдырап жатышат. Абылгазиев ызычуудан улам эс алууга кетти. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар башкы прокурордун 2019-жылга карата мыйзамдуулуктун абалы боюнча отчет укту. Жыйындын жүрүшүндө депутат Тазабек Экрамов прокуратура кызматкерлеринин айлыгы боюнча суроо алды. Прокуратуранын кызматкерлеринин айлыгы аз. Бул маселе коррупцияга жол ачып бербейби деп кызыкты депутат. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов прокуратура кызматына иштеш кыйын, негизи оңой жумуш жок. Менин кесиптештерим убагында 300 сом айлык алып иштеп жүргөн. Ошондо дагы батирде жашашат. Биздин бардыгыбызга тенебиз жардам берет. Коррупциялык кылмыштарга аралашкандар менен аяосуз күрөшөбүз деп жооп берди. Кыргызстанда коронавирустан 28 бейтап айыкты. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Усенбаев билдирди. Анын айтымында өлкөдө сакайгандардын жалпы саны 1043 болду. Бир суткада айыгып чыккандардын ичинен 14 Бишкектен, 8 Нарындан, 6 Жалал Абадтан баарынан кайталап алынган анализи таза чыкты, деди Усенбаев. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 1520 жетти. Андан 1043 бейтап айыгып, 16 киши каза тапты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, Ирина Карамушкина жана жарандык активист Адил Турдукулов ГСТП партиясынан чыкты. Бул тууралуу Адил Турдукулов Азаттыкка билдирген. Турдукуловдун айтымында 26 майда партиянын саясий кеңешинин жыйыны өтүп, анда ушул тапта камакта жаткан экс-депутат Мээрбек Мискенбаев дагы партиянын катарынан чыккан. Партиянын ичинде бир пикирге келүү оор, керек болсо мүмкүн эместей сезилди. Ошондуктан мен партиядан чыгууну чечтим. Менин пикиримде жаңы партия түзүүнүн кажети жок болчу. Тескерисинче тарыхы бар партиянын күчтөрүндө аракет жумшоо керек болчу, деп билдирген Турдукулов. Саясий кеңештин жыйынында Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусу окулган. Мурдагы президент кыйын учурда партия биримдикте болсо болмок деген пикирин жолдогон. КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина КСДПнын катарынын Адил Турдукулов менен бир партиянын болууну каалабагандарынан чыккандыгын айткан. Ал эми Рыскелди Момбеков КСДПдагы иш-чара каршылашкандыктардан улам партиядан катарынан чыга турганын маалымдаган. Белгилей кетсек, учурда КСДП партиясы Алмазбек Атамбаев түзгөн КСДП жана анын уулдары Сейитбек жана Кадыр Атамбаевдер түзгөн Кыргызстан социал-демократтар партиясы болуп экиге бөлүндү. Атамбаевдин уулдарынан бул кадамын Адил Турдукулов сынга алды. Алмазбек Атамбаев саясий кеңештин мүчөлөрүнүн КСДПнын бөлүнүшү жөнүндө жазган каттарында эч кандай реакция жасаган жок. Бул тууралуу журналисттерге Адил Турдукулов билдирди. Анын айтымы боюнча, ал жана саясий уюмдун жетекчилигинин башка өкүлдөрү адвокат аркылуу УКМКнын тергөө изоляторуна өлкөнүн мурунку президентине жана КСДПнын негиздөөчүсү Алмазбек Атамбаевге кайрылуу жолдошкон. Биз ага саясий уюмдарды кырдаал жөнүндө Ирина Карамушкина, Темирназ Султанбеков жана анын уулдары бизге айтпай туруп жаңы партия түзүшкөнү тууралуу билдирдик. Бирок эч кандай реакция болгон жок. Учурдагы кырдаалды Алмазбек Атамбаев менен жеке талкуулоого мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ал эми адвокаттарга жана үй бүлө мүчөлөрүнө гана жолугушууга болот, деп билдирди Адил Турдукулов. Белгилей кетсек, Атамбаевдин уулдары Сейит жана Кадыр жаңы Кыргызстан социал-демократтары партиясын түзүшкөн. Бирок партиянын расмий түрдө ачылышы боло элек. Жаңы бирикмеде КСДПнын атрибуттары жана символдору колдонулат. Мурунку мамлекет башчынын уулдары 2020-жылкы парламент шайлоого катыша турганын билдиришкен. Мыйзам боюнча Алмазбек Атамбаев эки партиянын тең мүчөсү боло албайт. Социал-демократтардын катарында орун алган бөлүнүүдөн жана жаңы саясий уюмдун түзүлүшүнө байланыштуу ал эки партиянын кайсынысын колдой турарын чечиши керек. Учурдагы кырдаал эки ачы Атамбаев өзү түзгөн партия жана анын балдары түзгөн партия. Эки түзүмдө тең анын шериктери бар. Бул aknazarnews.kg. Бүгүн 27 майда Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, тарыхый маданий мурастарды коргоого жана пайдалануу, телекөрсөтүү жана радио укукту жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам каралды. Жыйында депутат Дастан Далабаевич депутаттарга кайрылып, бул мыйзам долбоорго жакшылап көңүл буруу керектигин айтты. Бул мыйзам долбоору менен 1-январга 2023-жылга чейин эки россиялык каналга жарнак рынокко киргенге биз уруксатты берип жатабыз. Биз буларга бекер мультиплексти бердик. Керек болсо биз ошол Кыргыз Республикасынын бюджетинин эсебинен эки россиялык канал көрсөтүлсүн деп өзүбүз эле төлөп жатабыз. Элдин акчасын ошого кетирип жатабыз. А контентти карасак, ошол эле РТР Планета мамлекеттик каналдарында Соловьев булбулдай сайрап, Кыргызстанды сөгүп жатканда төлөп жатабыз. А эмнеге биз өзүбүздүн мамлекеттик телерадио компанияларга уруксат бербейбиз? Эмнеге кризис учурунда мультиплекстин арендасын льгот албайбыз? Эмнеге биз эки россиялык каналды колдоп жатабыз? Мен бул мыйзамды колдоого чакырат элем, деди депутат Дастан Бекешев. Ошондой эле депутат улуттук биринчи канал, Орусиялык эки каналды дагы деле каржылап жатканын айтып, мыйзам долбоорду четке кагыш керектигин кошумчалады. Aknazarnews.kg.
Саясатчы КДКнын төрагасы экс-акыйкатчы Турсунбек Акун Кыргызстандагы саясий айдыңындагы мурунку жана азыркы айрымчылыктар тууралуу назарыңызга маек берди. Азыркы саясатчылар менен биздин убактысыз саясатчылардын айырмасы асман менен жердей. Кыргызстандагы алгачкы демократиялык кыймыл болуп эсептелет. Кыргызстан демократиялык кыймылы 1993-жылдын 26-майында түзүлгөн. Мына бүгүн туура 30 жыл болду. Ал кезде Кыргызстан коммунисттик партиясы жетектеп келген. Алар отур десе отуруп, тур десе туруп, элдин баары башкарып келген. Кыргызстанга коммунисттик партияга алгачкы ирет эң биринчи альтернатива катары КДК чыкты. Кыргызстандагы демократиялык күчтөр биригип КДК деген уюмду түзүп алдык. Бул Ашар Асаба партиясы дагы көптөгөн уюмдар биригип чоң уюм болду. Азыр жаштар чогулуп атат. Ошол сыяктуу эле КДКнын офисине 50 миңге чейин жетип, адамдар штабка батпай кетчү. КДКнын төрагалары бар. Алар айтылуу жазуучу Казат Ахматов, демократ агабыз Топчубек Тургуналиев, Жипар Жекшеев, кийинчерээк бизге Дооронбек Садырбаев агабыз келип жүрдү. Жаштары 40-50гө барып калган агалар. Биз болсо 30дун тегерегиндеги жаштарбыз. Ал кезде партия коомдук уюм деген жок болчу. Кыргызстандын тарыхында КДК номери биринчи кыймыл болду. Бир да партия жок, бир да пресса жок, бир да кыймыл жок, ишибизди баштадык, деди Турсунбек Акун. Ал кезде акча, лайк деген жок. Маалымат булагы nazarnews.kg. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев радио жыштык чуусунан улам кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүн алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык өкмөт башчы вице-премьердин катышуусунда кеңешме өткөрүп, буга чейин анын дарегинде айтылган радио жыштыктар боюнча маселени козгоду. Ошондой эле өкмөт таза жана ачык иштөөгө далалаткыларын кошумчалаган. Бирок жогорку кеңеште өкмөттүн жана премьер-министрдин дарегине радио жыштык ресурстарын узартуу жана аны кайра каттоого тийиштүү кылмыш ишине байланыштуу сын пикир жана күнөөлүү эместигин далилдөө чакырыгы айтылды. Мен мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын сактоону жана жыштыктарды ачык аукциондо сатууну, ошондой эле мыйзам талаптарына жооп бербеген талаптардын лицензияларын алууну колдоп келгендигимди баса белгилеп кетким келет. Бул туурасында мен жогорку кеңештин жыйынында дагы айткам. Дагы бир жолу териштирилип жаткан ишке менин эч кандай тиешем жок экенин белгилей кетейин. Бул маселени саясатташтырбоо керек деп эсептейм. Укук коргоо органдары объективдүү жана ар тараптуу тергөө жүргүзүп, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Бирок тергөөгө кысым көрсөтүлдү деген сөздөр чыкпаш үчүн жана тергөө калыспош үчүн кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыгууга туура көрдүм, деди Абылгазиев. Өкмөт башчы өкмөттүн ишин координациялоону жана мамлекеттик органдардын туруктуу иштөөсүн камсыздоону биринчи вице-премьер Кубатбек Буруновго тапшырганы айтылды. Депутат Жанарбек Акаев коррупцияга каршы күрөшүү, мыйзамсыз сатылган жыштыктарды кайтарууну прокуратуранын милдети экенин эске салды. Ал бул тууралуу өзүнүн дарегине карата прокуратуранын дооматына Фейсбуктагы баракчасы аркылуу берген жообунда айткан. Башкы прокуратура жыштыктарды ордуна биз мурда эле кайтарганбыз. Аны Жанарбек Акаев менчиктеп алгысы бар деген мааниде маалымат таратыптыр. Андай болсо эмне үчүн маалыматты жаап жашырып басып жатасыңар? Абылгазиевдин атын биз айтмайынча балким билинбей калат дегенсип маалыматты элден жашырып атасыңарбы? Бул жыштыктарды ордуна кайтардык, коррупцияга каршы иштеп атабыз деп элге мурдараак маалымдап койсоңор болмок. 26 май күнү башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаевдин соц тармакка чыккан маеги боюнча билдирүү тараткан. Анда депутаттын парламенттеги 5 мүнөттүк сөзүнөн кийин Sky Mobile ишканасына берилген радио жыштык боюнча мурда чыгарылган буйруктар жокко чыгарылып, мамлекетте 5 миллиард сом кайтарылат деп айтканы чындыкка дал келбейт деп жазылган. Башкы көзөмөл органы радио жыштыктын коррупциялык жол менен мамлекеттик байланыш агенттигинин жетекчилеринин жеке ишканаларынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп алып, лицензияны мыйзамсыз берген үчүн сотко чейинки өндүрүш 7 апрелде эле башталганын маалымдалган. 20 апрелде депутат Акаевдин парламенттеги билдирүүсүнөн бир ай мурун башкы прокуратура мамлекеттик байланыш агенттигине бул мыйзамсыз иштер тууралуу эскертип, 24 апрелде аталган мекеме жетекчилиги мурунку чыгарган буйруктарынан жокко чыгарган. Прокуратуранын билдирүүсүндө ошондуктан депутат Жанарбек Акаев радио жыштыкты сатуудагы мыйзамсыз иштерди ачыкка чыгарууга, аны мамлекетке кайтарууга жана келтирилген зыяндын ордун толтурууга эч кандай салым кошкон жок. Ал укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы иштердин жыйынтыгын менчиктеп алгысы келет. Депутат Жанарбек Акаевди эл өкүлү катары сөзүн карап сүйлөөгө жана коомчулукка туура так чын маалымат берүүгө чакырабыз деп жазылган. Айтел жоопкерчилиги чектелген ишканасына лицензия жыштыкты пайдаланууга берилет. Жогорку кеңештин 20 майдагы сессиядагы депутат Жанарбек Акаев байланыш боюнча мамлекеттик агенттикти жыштык сатууга байланышкан коррупция маселесин көтөргөн. Ал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев буга катышы жок экенин далилдесин жана ал ишемдиктер үчүн жооп берсин. Укук коргоо органдары тез арада буга анын катышы барбы же жокпу иликтеши керек деген талап койгон. Кийинчерээк өкмөттүк аппарат депутаттын суроосуна жооп берип, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев байланыш тармагындагы мыйзам бузууга катышы болушу мүмкүн экендиги тууралуу депутаттын сөзүнө эч кандай негизи жок билдирген. Өткөн аптада мамлекеттик байланыш агенттигинин жыштык сатуудагы коррупциялык иш үчүн шектүү катары 5 киши камакка алынды. Алардын арасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин УКМК 2 кызматкери, Ала ТВ компаниясынын өкүлү бар. Камакка алынган 5 кишинин дагы бири агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубованын орун басары. Черногубованын өзүнүн УКМК жана аскер прокуратурасы 12 майда камакка алган. Ага уюк байланыш операторлорунун бирине жыштыкты
мыйзамсыз кайра катталган деген айып коюлган. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Интерпол тарабынан Польшада кармалган Садыр Жапаровдун эжеси Райкуль ага коюлган айыптоолор боюнча кайрылуу жасады. Жапарованын айтымында ал бир тууган инесинин саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу куугунтукка кабылган. Райкуль Нуркожоева Польшадан кантип саясий баш паек алганын жана учурда Польша жарандыгын алууну пландап жатканын билдирген. Жапарова полицияндан телефон аркылуу сурасак алганын кошумчалаган. Мен 2010-жылга чейин Ысык көл Инвест банкында жетекчи болуп иштеп келдим. Бул банк жеке акционердик банк болуп эсептелет. Мамлекеттин бир тыйындык үлүшү жок. 2012-жылы Иним Садыр Жапаров Комторду текшерип келип, мамлекетке алышыбыз керек экен деген чечим чыгаргандан кийин бизди Жапаровдорду Атамбаевдин бийлиги куугунтук ала баштады. Ар бирибиздин мүлкүбүздү дыккат текшерип чыгышты. Айылга чейин барышып ата-энебиздин индюк тоокторуна чейин санап кетишти. 2012-жылы Иним Садыр Жапаровду УКМКга камашты. Мага эч күнөөм жок эле кылмыш иши козгоп 2013-жылы апрель айында СИЗО 1ге мыйзамсыз камап коюшту. Ошол эле учурда Иним Садыр Жапаров УКМКнын тергөө абагында жаткан. Көрсө Кумтөргө тийишпей деп Садыр Жапаров менен соодалашыш үчүн мени камашыптыр. Мен айттым, менин эч кандай кылмышым жок, мен үчүн соодалашпай эле койсун. Андан көрө баштаган ишин аягына чыгара берсин. Кудай буйруган күнү чыгам деп. Ошентип Садыр соодалашпай койгонун билем. Бийлик айласы кетип 21 күндөн кийин мени СИЗОдон чыгарышты. Мага козголгон кылмыш ишин 1-май райондук соту 2 жолу, Свердлов райондук соту 1 жолу. Райкуль Жапарованын күнөөсү жок деп ишти артка прокуратурага жөнөтүшкөн. Мага койгон айыбы клиент кредиттин өз убагында кайтарган эмес дейт. Кийинки кеч болсо дагы кайтарылган. Мындай проблемный кредиттер бүгүн деле ар бир банкта кездешет. Өз убагында жаба алышпай эле кеч жабышат же таптакыр жаппай коюп соттошушат. Бардык банктарда мындай көрүнүштөр күндө болуп турган нерсе. Жеке мамлекет болгондон кийин мамлекетке бир тыйындык зыян жок. Мага койгон дагы бир айыбы Байкожоевдун арызы боюнча болгон. Ал кишинин арызы суу кечпей калып, анын өзүнө 28 миллион сом мамлекетке төксүн деген соттун чечими чыккан. Бүгүнкү күнгө чейин бир тыйын төлөй элек экен. Анан кандай эле Байкожоевдей сыяктуу адамдардын арызына прокуратура тез эле көңүл бура кылышат билбейм. Ошентип такыр айлаларды кеткенде Октябрь райондук сотунан мыйзамдарды карабаган. Күнөөң барбы же жокпу деп териштирбеген өздөрүнүн көздөй кишиси барбы айтор 4-жолу ошол жака жөнөтүшүп, Ак үйдөн сотко буйрук беришип, мени 2015-жылы шаардык соттон 10 жылга сырттан соттошушкан. Ал Ак үйдөн камагыла деген буйрук болгондон кийин мени үй бүлө менен саясий баш паек сурап Польшага келгенге мажбур болгом. Үй бүлө менен саясий баш паек алып, Женевский паспорт алганбыз. Кыргыз бийлиги мени 6 жылдан бери издебей, эми Иним Садырды мыйзамсыз түрмөдө отургандыгы үчүн жалпы эл кол топтоп 2-мартта тынчтык митингге чыкканына байланыштуу мени февраль айында Интерполго бериштир. Кече жакында полициядан чакыруу келип, сурак берип келдим. Кудайга шүгүр, бул жакта мыйзамсыздык, адилетсиздик, өкүм сүргүдө Кыргызстан эмес, бул жакта Европа дейт. Адам укугу, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк деген эң жогорку орунда турат. Жөн эле адилетсиздик бийлик колуна өткөрүп бербейт. Кудай буйрса, Польшанын жарандуулугун алабыз деп турабыз. Адам укугу тебеленбеген, адилеттүүлүк бар өлкөдө жашагыбыз келет деп жазылган анын кайрылуусунда. Быйыл күзүндө АКШда өтүүчү президенттик шайлоого демократиялык партиядан талапкер Джо Байден Дональд Трампты акылсыз деп айтты. Бул тууралуу Джо Байден америкалык CNN телеканалына берген маегинде айткан. Ал акылсыз адам, чексиз акылсыз. Президенттер жалган эрктигин көрсөтпөй элди башкарышы керек деген Байден. Буга чейин Джо Байден коронавирус инфекциясы күчөп жатса, Дональд Трамп бет кап тагынбай гольф ойноп жүрөт деп сынга алган. Ал эми Трамп Байденден эч кандай оң сапаттар жок экенин айткан.